жогорку кеңеште эки сладкий парочка барбош да. Барганда жогорку кеңеште ошонун экөөнүн гана үнү чыкчу да. Негизи алар башынан мындай башташкан да. Ташип колуңду жулам, тилиңди жулам, колуңду сындырам деп отуруп, аке болсо Талиева ой деп бакырып, өпкөңдү кагып коем деп отуруп, эжеке болуп алган да экөө. Жогорку кеңешти полный башкарып, негизи ушу Ташип келгени Кыргызстан конституция боюнча эң башкы бийлик эл да, элден бийликти тартып алган. Мыйзамдарын баарын талкалап, Жуңулин законун кийирген. Бандитизмди күчөтүп, анан кийин анысы келген преступный мирди да басып алган. Анан ээленип кетип, анан кимди президентти тартып алам деген, анан кийин өпкөсү үзүлдү да. Бирок өпкөсү үзүлдү айтайын десең, кечээ милицияда допросто отурганда карасаң, бул баягы эйфориядан чыга элек экен. Бул баягы эле Ташипмин деген түшүнүгү бар экен. Бул элдер түшүнбөйт. Муну жанындагылар байкушту дагы эле зомби кылып, кукла, марионетка кылып алыштыр. Ташы сен кыйынсың десе, бул дагы эле баягы эйфорияда жүрөт. Мен дагы эле Ташкемин деп. Гаденыш деп коет го, эмне эле жанагы гадкий утенок болуп калганын билбей калыптыр бул Ташы. Ситуация не владеет бул. Ситуация өзүнүн характерин көрсөтүп атат, характеризм менен өзүнүн возможностью не соответствует. Бул дагы эле эйфорияда жүрөт. Шыбырап сүйлөп, ошо менен аябай мына отвращение пайда болду да. А Талиева боюнча кантип министр болуп жүргөнүн билбейм да. Бүгүн комментарийлерин окусам, бир филармонияда бир жерде айтыптыр дейт. Талиева чай китеп ачып көрбөгөн кишилер бизди башкарып атат да, кыргыз элин. Китеп окубагандар только баягы кантип кимди жайлап жамандап калам деп сөз аңдыгандар гана башкарып келаткан үчүн мамлекет талкаланып баратат да. Талиева токтогул сатылгандыгын жакшы ырчы экен. Филармонияга алып келип ырдаталы деп филармониядан айтыптыр эй кыргыз эли. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам кылып бериңиздер, суранамын. Анан ошол кишилер депутат болгонго акысы барбы? Бул эжеке жогорку кеңеште депутаттардын көбүнө баягы өпкөн кагам, тигинтим деп отуруп эжеке болуп алып, жогорку кеңештен кетпейт. Көп депутаттар буга должен. Ошон үчүн Талиева үчүн эч ким эчтеке унчукпай атат да. Анткени бүт баары коммерсант, контрабандист да. Баягы бир кино көрдүм эле ушу айылда. Кимдин алтын тиши болсо, ошол мага картошка каршы дегендей. Жогорку кеңеште депутаттардын баары эле Талиевага, Камила Талиевага должны. Алардын туугандарын жумушка койгон, алардын көп иштерин Ташидан. Короче, айгыр болгон деп атпайм жогорку кеңеште. Көп ишин развать этип бергенде, ошон үчүн жогорку кеңеш депутаттары унчукпай эжекелеп отурушат да, аларга давно эжеке болуп алган да. Мен эмне айтам, азыр ушундай болуп калбады. Азыр бул чындап келсе, бул политика деле эмес да. Бирөө эйфорияда жүрөт. Мен дагы эле Ташымын депчи.
Буларды сот давно камап чечип алыш керек да. Мен ушул деп канча блогер, канча кишилерди айтат элем да. Жаратылыш жөнүндө сүйлөбөйлү кыргыз элим. Жаратылыш катастрофага келди. Кайсы кызмат кимдерге бартам деп баарыгы мертвый глазада, өлүп калган көздөр экен. Кристальный стеклянный глаза. Жаратылышка эч ким оорубайт да. Ошо кыргыз элине кайрылам да, ошо блогерлер болобу, кимдир болот, жарандык коом баарлык чыгып жаратылыш жөнүндө сүйлөбөйлү. Высокий степень заражения болду жаратылыш. Түшүндүңөр? Бүт түрлүү оору болду. Эпизодия болду кыргыз элим. Ушу глобальный проблема. Ошого кайрылбайлыбы? Зачем ташип деп отурасың? Ал ташип, ал жөнөкөй эле больной киши экен да, аны соттоп чечтин. Андан көрө ушунчо энергияны мамлекеттин келечеги үчүн, жаратылыш үчүн бурсаңар, блогерлер жөн эле кайрылып, мен ушу айтат элем да, ташиптин блогерлери тилерге чөтө акчаңар чечилип калган окшойт, миллион. Тимлерни баягы чүрөк карасам, жана операция пирания деп коет. Ташип жана көмсүйлөсүлөр туш-туштан келип түтүп кетип атышты да. 5-6 келип талап кетет. Вообще эч кимди сүйлөтпөй калды да. Карасаң, бир жан жок. Ким сүйлөсө ошону талкалап кетет. Эми мындай да, бул жерден ушу ташы жөнүндө сот болуп атса, спикерлер өздөрү орун талашып жүрөт да. Мурдагы айтылган, мисалы, кечээ Бекназаровдун баласы сүйлөдү. Эми ал сүйлөөгө акысы бар. Ал действительно эме боюнча сүйлөдү ал. Действительно кемпирабад боюнча Ташип ага өз тийиштүү дөйдөрөктү. Анан Сыдыгалиев сүйлөдү Ташип жөнүндө, вице-спикер. Андан кийин жанталашып Маматалиев сүйлөдү, Марлен спикер. Андан кийин Талант Мамытов сүйлөдү. Силер эмне спикерликти талашып атасыңар? Бирөөңөр камалыш керек десе, бирөөңөр шакале деп жогорку кеңештен сүйлөп атат. Уят деген болуш керек да. Ыйык трибунаны силеп айтыңарбы? Ташиптин деңгээлине түшпөгүлө да. Зашакалит деп жогорку кеңештен сүйлөп. Мамытов да сүйлөй баштады. Булар чөтө спикерликти талашып атат окшойт. Экөө Сыдыгалиев менен Мамытов мындай салмактанганча, тиги Маматалиев эртерээк шамдагайлык кылып шакал-макал деп сүйлөп жиберип да. Булар өздөрүнчө война, мен оюмчачы. А меники война. Кыргыз элим, Дайыр Орунбеков болгон депутаттар жаратылышка көңүл буралчы. Азыр токтотуп калсак, токтотуп калабыз. Быйыл акыркы жылдары жаратылыштын жок. Болгон токойдун баары ооруп калды. Болгон токой. Давайте Ташип деп эле ошончо энергияны өкмөткө жеткирип, жаратылыш жөнүндө реальный глобальный проблема менен сүйлөшөлү кыргыз элим. Кыргызстандыктар, Алмаз Шакиров звук кандай чыгып атат, эсиңиз жазып коесузбу буяка? Ой пикир. Эме болуп атабы? Звук жакшы эле. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Азыр да бир 2-3 мүнөт саргыл тузаңыздар. Жакшы, рахмат Алмаз. Бүгүнкү ушул Канчебек Ташиев, Курманкул Зулушев, Шакиевтердин соту жөнүндө бир ой пикир айтып коюн туура көрдүм. Эми менин өзүмдүн жеке пикирим, албетте бул баягы бийликтин мындай чечимдерине мен мындай каршылыгын көргүзбөйм, бирок өзүмдүн жеке пикиримди айтып өтөйүн. Анткени мамлекетти базалам деген, ушундай төңкөрүш жасайм деген чоң бир улуу ойлордун автору, тактыга келип отуруп калсам, анан бийликти алып калсам деген чолок акылдын автору ушу Ташиев, Шакиев, Зулушевдордун бүгүнкү ушу 4 жылдан алганы менин өзүмдүн жеке ой пикирим боюнча аябай туура эмес. Албетте эми туура эмесин сот тарабына кийлишкен жокмун. Мен өзүмдүн жеке пикиримди айтайын. Негизи Ташиевтерге, Шакиевтерге ушул 3 кишиге, Зулушев, Шакиев, Ташиев үчөөнө минимум 20 жылдан беш керек да. Это минимум да. Анткени булардын мамлекетке жасаган кылмыштары аябай оор, баардыгыбыздын көз алдыбыздан өттү да бул.
Ташиев, Шакиевтер мындай Кыргызстандагы чоң тарыхта болбогон мындай тарыхта болбогон каракчылар десем жаңылбайм. Булар Кыргыз Республиканын мыйзамдарын, конституцияны, анттарды уруп ойногон жок. Булар өзүнүн каалаганын кылышты. Зулушев, Ташиев, Шакиев булар мындай бийликке жеткенче ачка болчу да аябай ачка келишкен. Булар жанагы суганак иттер бар да, ошондой ачка келишкен да. Анан булар келгенде эле бир 3,5 ай, 4 айдын ичинде булардын максаты уже ачык эле көзгө көрүнүп калды. Билбейм, элде айта албайм, бирок мага көрүнүп калды. Анткени Ташиев өзүн пиарт эткенде дагы ушундай катуу ушул президенттикке барам деп өзүн аябай катуу пиарт этти да. Дайындады, элди бышырды. Бул күнү түнү иштеп атат деп бардыгын мындай чогуштарды алып келип жет эле алып барып камап, жана Эду Педуга окшогон жана сучоноктор бар да. Вот, ошолор алып келип камап, соттун чечими жок алып барып камашып, мындай саңсы жок алып барып камашып, алып келип сабашып, ток менен урдуруп, булар кыргызга кылбаган кыргыз 37-жылы көрбөгөн кордукту мынакей ушул Ташиев кыргызга көргүздү, урматтуу кыргызстандыктар. Мына ошондой элди тоногон, жерди тоногон, бир нече миллиард деген байлыктарды топтогон, ал байлык топтогон биз баягы Кыргызстандагы эле билгенин айтып атабыз да, бияктагысын көз көргөндө эле. Сыртка канча ташып кетти, бир кудайга бул маалым да. Бир кудайга маалым. Бүгүнкү ушул Кыргыздын гумандуу соту десем болот, каракылдыкка акчалаган соттор десем болот. Эми силерге биз өмүр тилейлик, аман эле болгула. Бул Ташиев негизи бир учур келет. Биз Ташиевдин ичкен жегендерин, кажедан канча кусок нан жеген баарын эсептеп туруп, Кудай буйрса, жазасын сөз жок мунун Ташиевдин жазасын беребиз. Кыргыз элимдин бактысын чапкан үчүн, кыргыз элимдин журтунду тоногон үчүн булар Ташиев бизден эч жака качып кутула албайт. Анткени мыйзам буга гарантия. Биз Ташиевди кайсы бир учур келгенде дүйнөнүн кайсы бурчунан болсо да алып келебиз. Бул Ташиев убактысында качып кетиши мүмкүн. 1 жыл, 6 ай ушундай. Бирок Кудай буйрса, Ташиевдин элге кылган каракчылыгын биз элге мындай так кылып мыйзам негизинде көргүзөбүз. Биз буга окшоп алып келип сабап ток курдурбайбыз. Биз Ташиевдин ичкен жегенин баарын эле через банк, кандай авиа рейстер менен алтындарды алып чыгып кеткен, кандай урдап Кыргызстандан алып чыгып кеткен, бүт мындай системалуу жолун баардыгын бата эле билебиз. Ташиев ойлошу мүмкүн, ушу мен 4 жыл пробация менен кеттим депчи. Ушул эфирди угуп калса, мен Ташиевке айтат элем, өмүр бою уйкуң тынч эмес сенин. Ташиев, мынакей УКМКда туруп, баарыбызды коркутуп, үйдөн алып кетип, көчөдөн чакыртып, муну жазба, тигин жазба деген баардык мондай кылмыштуу буйруктардын баардыгын ушу УКМКга сен берип тургасың. Кудай буйрса, Ташиев бир учур келет, түрмөдө өксүп ыйлап, кабыргаңдан 1 грамм эт калбаганча түрмөдө отурасың. Кыргыздын бактын урган каракчы. Бир учур келет, Кудай буйрса. Бир учур келет. Анан моргу Зулушев, Шакиев, силер мындай эле мыйзамды закуска солосуңар буйрса. Биз силерди мындай мыйзам менен эле, Кудай буйрса, жанагы түлөөгө букаларды адалдап соёт го, ошонтип төрт бутуңа байлап туруп, мыйзам менен адалдайбыз. Бирок бир нерсени айтыш керек. Бүгүнкү Кыргыз сотунда менин жеке өзүмдүн пикирим боюнча ишенимим аябай кетип калды. Ишенимим солгундап, ишенимим кулап түштү десем болот. Анткени ушундай эшек урдаган, ит урдаган, мышык урдаган, тоок урдаган ушундай бир бейбечаранын балдары 8 жылдан 15 жылга чейин ушул жазасын өтөп, мындай оор кылмышты кылып койгондой жазасын өтөшүп атат да. Анан кийин мындай байкап көрсөм, ушу биздин кыргыз мыйзамдары дагы эле ушу кеңгурууга окшош экен. Кеңгуруудай болуп, буга секириштеп, буга секириштебей,
эми Ташиев мырза эми бир учур келет. Таймурасыңды ким Шайырбек иниңди неберелер болобу, ушул кимге кандай байлык бөлүнгөн болсо, Кудай буйрса баарыңарды сөз жок жоопко тартабыз. Мен азыр аябай настроением бузулуп, бул 4 жыл деген эмне деген срок. Бул мындай айтканда бир породистин ит урдасаң, ошонун эле срогун берип койду да. Жол болсо бул жалпы мамлекетти урдады да Ташиев. Аябай мындай жүрөгүм ыза болуп турат. Мындай соттун чечимдерин мен өзүм күткөн эмесмин. Мен өзүм бул чечимдерге аябай нааразымын. Анткени өтө оор кылмыштардын автору, адам өлтүргөн, мынакей түрмөдөн Ташиев 3 кишини өлтүрдү да. Камапчы. Мисалы Дөө Чыңгызды деле тиги Коль өлтүрдү атпайбы? Мейлим Коль өлтүрсө, өзү менен өзү кетсин. Бирок Коляны Ташиев өлтүрдү да. Мынакей кептин бар учакта. Өтө оор кылмыштарда адам өлтүргөн, мынакей адамды мындай буйрутмадай кылып өлтүрдү да, мыйзамга такапчы. Бизде Кыргыз мыйзамында адамды атып таштоо, иттей кылып атып таштоо деген мыйзамдын бир да жеринде жок. Максимум алып келип тергөөгө тапшырат. Тергөө өзүнүн ишин тергеп турган сотко жөнөтөт. Сот же нары же бери кылып чечим чыгарат да. Мондай кылып Ташиев эркиндей алып. Мына ушундай оор кылмыштардын баардыгын жасаган Кыргыздын жүрөгүндөгү мындай өйкөгөн ушу Ташиев бүгүн аябай аз турак алып калды. Мен чындап эле атам каза болгондо да ушундай абдан шоковой состояниеде болгом. Папам каза болгондо. Азыр да ошондой состояниеде турам. Мен Кыргыз бийлигине каршы чыккан жерим жок. Дагы бир айтайын, жеке өзүмдүн жарандык укугумду колдонуп, Конституция боюнча өзүмдүн укугумду айтууга сөз эркиндигинде укугум бар да. Ошол мыйзамды толук колдонуп, ушу эфир кылганга туура көрдүм. Мен ушундай чечим болот деп күткөн эмесмин. Ташиевди Кудай буйрса бир күнү болсо бир күн сөз жок жазалайбыз, урматтуу кыргызстандыктар. Ишенгиле. Баягы кыргызда айтат го, бүгүн болбосо эртең бар деген сөзчү. Бүгүн болбосо эртең күн бар, Кудай буйрса. Ташиев кыргыздын дырыскысын жеп, сен эч жакка качып кутулбайсың. Бул мындай бөркүнүңдө көрө бер. Азыр топтогон байлыгың урдап, ар кимди тоноп, алып келип камап, топтогон байлыктарың бул өзүңө минус гана алып келет. Мына азыр Ташиевдин деле уйкусу тынч эмес, анткени бул азыр дүйнөнүн кайсы бурчуна барса дагы каралар менен чоң проблемасы бар бунун. Көлбаевди өлтүргөндөн кийин Кыргызстандын ичинде чоң проблемасы бар. Кудай таалам ушундай чоң проблемадан сактасын. Ааламдардын роббиси ушундай кылып сонун кылып туруп ааламды жараткан. Ошо ааламга аз Ташиев батпай жатат. Тияққа барса бияктан жок, бияққа барса тияктан жок. Ташиевдин азыр саясий абалы аябай оор. Ташиевке караганда бомуштун көчөдө жаткан бомуштун арак ичип жаткан адамдын жүрөгү тынч. Ташиевдин акыркы демине чейин чоң ой менен өтөт. Анткени эртең башка власть деген өмүр бою турбайт да. 10 жыл тура, 15 жыл в любом случае мыйзам негизин алмашат да. Кайсы власть келсе дагы чу дегенде эле Ташиевдин кылмыштарынан баштайт. Анткени көзгө көрүнүктүү өтө резонанс иштердин баардыгын Ташиев жасап кетти да. Кыргыз саясатындагы Кыргыз эгемендүүлүк алгандан бери 35-36 жыл кетип барат да. Ошондой ушу жылдар аралыгында Рысбек Акматаев, Көлбаев ушу адамдардын канын ичкен зөөкүрлөр ушу Ташиевке жетпептир. Тарыхын карап көрсөңөр, Ташиев 4 жылда Кыргызстандын тарыхында жок чоң кылмыштар жасап койду. Кыргызстандын тарыхында жок. Дүйнөдө бир дагы мамлекет жок. Өзүнүн мындай миллион доллар төгүп, салык төгүп, элдерге жумуш камсыз кылып берип аткан бизнесмендерди алып келип, коляга байлап, аларды камап, сен бул менен сүрөткө чыгып койсуң, буну спонсировать эткенсиң деп камап, мындай мамлекеттин акмагын чыгарып жүрдү да, Ташиевчи акмагын чыгарып жүрдү да. Айнанайын кыргызстандыктар.
Ана ушундай мамлекетти мындай ылайдай кылып эскен, элдин канын ичкен апо, кары болобу, жаш болобу, кыз болобу, кемпир болобу, эркек болобу, бала болобу бардыгын камады да. Эмне үчүн Таймураз камалбайт анда? Таймураздын эле кылмыштары толтура да. Таймураздын кылмыштарын изилдебей туруп алып келип камап койсо болот. Таймураздын өзүн басып жүргөнү кылмыш азырчы. Шайырбек, Таймураз, Камчыбек, булардын баардыгы эле кылмышкер. Буларды мындай 5 суда алып келип камап койсо болот. Таймураздан жабыркагандар, мисалы, Ташиевдин ким Шайырбек Ташиевден жабыркагандар толтура да. Мына азыр соттун чечими чыкпайынча баардык бизнесмендер оозун жаап коркуп отурат. Эртең Ташиевдер чыгып калса, бизди камап коет депчи. Ушундай бир Ташиев ушунча калың элге ушундай ойду алып келип койгон да. Бул Кыргызды аяган эмес. Ташиевчи, мынакей. Ушундай президенттик шайлоого келем деп баш көтөргөнүн баарын чаап, карыбы, жашпы, Кыргызды аябай, бул өзүн президенттик тактыга даяндады. Ташиевке мындай Кыргыз мыйзамы, Кыргыздын конституциялары мындай айтканда туалетке кирип чыккандай болгон жок да. Анткени мыйзамды түшүнбөгөн адам мыйзамдан коркпойт. Мына өзүңүздөр эле көрүңүздөрчү, багында көрүңүздөрчү. Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында, Отунбаевдин убагында, Атамбаевдин, Сооронбай Жээнбековдун убактарында УКМК мындай беспредел эмес болчу да. УКМКны улуттук мамлекеттик коопсуздук кызматын бул мындай бандитизмге пайдаланды да 4 жылчы Ташиев. Урматтуу президент, Ташиевдин генерал полковник деген сыйлыгын мамлекеттен кандай бийик сыйлыктарды алган болсо, эл баатыры, генерал полковник деген сыйлыктардын баарын алып коюңуз, урматтуу президент. Бул жалпы журтту бүт дүйнөгө уят кылды. Ташиев мыйзам боюнча, урматтуу калайык калк, Ташиев кыргыз мыйзамы боюнча бул капитан дагы эмес. Старший лейтенант да эмес бул. Эми ушундай айлазап билесиң да. Ушундай адам өлтүргөн, бензин ташыган талкачтар келип эле полковник, генерал полковник ала берсе, тең оно гуни бакайларда чыгат, бизге полковник белгиле депчи. Анысы кандай? Мындай генерал полковник болгондо Ташиев эмне кылды? Ысык көлдү жараттуу. Жейини согуш болуп бир мамлекетти жеңди. Бул Кыргызды жүдөттү да. Кыргызды жүдөтүп, Кыргызды тоноп, ырыс кызын алып кеткен адамды мындай генерал полковник болуп эркелеткен туура эмес. Мунун баардык мамлекет сыйлыктарын эртең бүгүн ушу эртең алып коюш керек мунукун. Мен Ташиевке Кыргыз акмагы деген бир наам берет элем да. Мына кичине мыйзамга нарушение болушу мүмкүн, бирок бул Кыргызда мындай акмак чыккан эмес, урматтуу кыргызстандыктар. Мен мындай Ташиевдин кылган иштерине мен 4 жылда аябай мындай эме болду да. Теге ичим жылган жок. Элин тоноп, жерин тоноп, каракчылыктын туу чокусун бизге Ташиев көргөздү, урматтуу кыргызстандыктар. Баарыңарга чоң рахмат. Мекенибизде тынччылык болсун, токсулук болсун. Баарыңыздар кыргыз журту үй бүлөбүз менен аман бололук, жорозубуз менен аман бололук, мекенибизде тынччылык болсун. Ушул эфирди бөлүшүп коюңуздар деп терең ишенем. Баарыңыздарга бейпилтим. Касиеттүү Ысык көлгө келип, ушундай Ташиев жөнүндө эфир кылганга туура келди. Баарыңарга бейпилтим, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу достор.